Аял бал, ар адамға дайым қанат. Қаласаң бір заматта айға алып барат. Айлантып бүт аламды бір секундта, қаласаң жылдыз болып жанып қалат. Қиялдың түрікін қылдары көп. Келтірі мүмкін емес күйге көттіп. Чечалат анын сырын білген адам, ошондо көркін ачат жаздай бүрдөп. Ноқатым, бүгін келдің көз алдыма. Қиялым ұшты беле алда қайда. Bir кезде сенің көркің тани албай, ишен албай қалармын қайра-қайра. Насирдин Исанов. Мен атам илгери бұл жерде соғыстан кейін болса керек, орыстар көп болчу да. Ошо орыстардың арасында активист болып, ошолордун катарында иштеп жүргөн киши да. Анан кийин пенсияга чыгып, өлөр-өлгүчөн жерде элдин имамы болгон. Биз өзү 4-1 тууган экен элек. Эң чоң агам Абделда, анан кийин Насирдин, анан Сазида деген эжем, анан мен Абдрашид, мен эң кичүүсү мен экенмин. Арасында акам өзгө сөйлөнүп турчу эле да. Мындай эстелүү жагынан, ыймандуулуу жагынан. Анан кийин чоң класска барып Москвага барамын деп даярданып, кино коюп жүргөн клубта. Кино коюп стаж алып алган. Москвага окууга кеткен да. Биз ошол жерден узатып калган элек. Жылда келип, чөп чаап жүрүп, ана кайтып кетет эле да. Ана бул үйдү жаап өзү баарын өзү бүтүргөн. Биз эми бала кезибизде мүмкүн бизде анча-мынча шоктук кылып койгондорбуз. Тартипсиздик кылып койгондорбуз, бирок насетинде андай жок эле. Ошон үчүн үйдөгүлөр дагы, айылдагылар дагы, даже мектептегилер баардыгы Насирдинди аябай сыйлачу. Насирдин дагы бир жакшы сапаты боорукер эле. Талаага чыкканда анча-мынча отун алганы барганда кекиликтердин балапандары жүрсө кебилерин кармап алчу элек да, балабызда. Бирок Насирдин биз менен урушуп кой бер дейт эле. Мындан тышкарыда Насирдин өтө жакшы окуган. Насирдинди мектептен окуу программасы канаттандырган эмес. Ал эртеңки күнгө даярданып келчү эле. Бизде бир Мамытов Шамырза деген агайыбыз болгон, күчтүү математик болгон. Бирок ал кишинин бир кызыккан жери волейбол эле. Волейбол болгондо анча-мынча кетип калат эле, Насирге тайындап койду, Насир өткөрүп койчу. Насир бизди кадимкидей эле агайлар сыяктуу эле окутуп койгон. Биз ошого таң калат элек. Алгебрадан, физикадан, геометриядан, тригонометриядан, химиядан Насирдинге эч ким тең келе алган эмес. Атам Москвага барып, ошол жерден өзү документтерин тапшырып, ошол жерден калган. Чоң апам ушинтип күлчү, келип эле бир сындырым нанды, бир оромолго байлап эле чөнтөккө канча кичине эле акча салып алып кеткен. Ошо менен көргөн жокпуз. Анан кийин уже келгенде мен ушинтип Москвага тапшырып, Москвада окуп атам деп келген. 1960 жылы Москва Ленинградка беден экзамен алып 10 класс бүткөн жаштарды ошол жака жиберип окутчу экен. Мына ошонун ичинде экөөбүз дагы болуп калдык. Экөөбүз Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышевке келип турбуз. Насирдиндин бир чоң касиети математиканы абдан жакшы билет экен. Лекцияны жакшы жазат экен. Бул грамматиканы жазыш өтө бардык эле киши жаза албайт. Мен Насирдин Исановичти 1964 жылдардан бери билем да. Ал кезде киши Москвада окучу, студент болчу. Анан ошол жерден мен биринчи жолу таанышканбыз. Анан бу тагдырга айла жок экен. Мен комсомолдо иштеп жүрсөм, Насирдин Исанович ал Ош обком комсомолдун биринчи секретары болуп иштеди. Мен Нарын обком комсомолдун биринчи секретары болуп иштедик. Анан бирге иштеп калдык. Андан кийин бу Кыргызстан Компартиясынын бөлүм башчысы болуп калды. Мен дагы Кыргызстан Компартиясынын айыл чарба бөлүмүнүн биринчи орун басары болуп калдым. Ал жерде да чогуу иштешип калдык. Анан ошентип жүрүп, кийин Нарын обласы менен Ысык көл обласы биригип калды. Областтык аткаруу комитетинин төрагасы болду. А мен болсо Тянь-Шань райком партиясынын биринчи секретары болуп калдым. Ошентип анан экөөбүз Ысык көл областында дагы кандайдыр чогуу иштешип калдык. Анан кеке Аксайга баралчы, карапайым элди көп аралайлчы дечү да. Анан ушунчалык боорукер болчу да. Жана көп балалуу чабандарга, дыйкандарга турмушун жакшыртуу боюнча абдан көп аракеттер жасачу да. Насирдин Исанович бат-бат эле көтөрүлүп турду да.
Комсомолдон ЦК келди, ЦКдан анан бөлүм башчынын орун басары, бөлүм башчы, анан министр. Мен Насыр Исановты bir çeyrek kılımday vakit bilip kaldım da. Al 70 yılların ortasında ЦК'ga gelip işlep kaldı. Şeyden tanıştık. Kuruluş ministri olup kaldı. Anda da çok olup kaldık sebebi. Oşa kezdе Turdak Usbaевичтин демилгеси менен Фрунзе шаар аябай өзгөрүлүп аткан да. Азыркы чоң курулушта Алатуу аянты, тарых музейи, анан жанакы 7 кабаттуу ак үй ушуларды куруп турганда эми идея каражатты Турдак Усбаевич тапты, бирок аны ишке ашырган ушул Насир Исанов болду да. Абдан мыкты курулуш экен, профессионал. Мына ушулардын бардыгын тең Кыргыз Республикасынын 60 жылдыгына карата салганбыз. Ошол имараттардын фундаментинин казылышынан баштап, ал түгүл ошонун проектисин чийүүдөн баштап, бүткөнгө чейин түздөн түз катышып жүргөн Насирдин Исановдун ролу, орду өзгөчө. Аңгы чакта 90-жылы келди, Советтер Союзу ыдырап турган кез. 90-жылы биз апрелде легендар парламент келдик. Biz жүрүп отуруп айттык, biz президенттин кызматты киргизип, президент шайлабасак болбойт. 90-жылдын октябрь айында шайлоо болуп калды. А кезде парламент шайлайды, 350 киши. Шайлоонун жыйынтыгы чыкса эле алдыңкы 2 орунга Аскар Акаев менен Насирдин Исанов чыгып атпайбы. Калгандары жетпей калды таптакырды. Мына ошондо ошол жерде отурган депутаттар сооктой түштү. Себеби көпчүлүгү байкабай жүрүшүптүр. Ошентип Акаев болуп калды. Кыргыз Республикасынын birinci вице-президенти болуп Насирдин Исанович бекитилген болчу. 2 ай иштеди. Андан эле биз өзгөртүп мыйзамдарды, мурун министр совет деген өкмөттү башчысын премьер-министр деген кызматты киргиздик. Жаңы тарыхта биринчи болуп. Аны ушу ким болот деген эле ошо депутаттардын көпчүлүгү мен башта барып бир эле киши бар, бул Насирдин Исанов өткөндө 2-чи орунду алган деп эле. Анан биз бир добуштан эле көтөрүп туруп премьер кылып шайлап койдук. Кыргыз Республикасынын birinci премьер-министрибизди деп Насирдин Исанович шайлады. Абдан жакшы иштеди. Болгон 10 ай иштеди. 10 ай иштеп, 10 ай болгон менен абдан татаал мезгилде Советтер Союзу кулап бараткан, ыдырап, баягы өлкөнүн ичинде байланыштардын баары бузулган, соода саттык деген жоголгон, эл кыйналып турган, инфляция, өзүбүздүн сомубуз жок, ушинтип эле турган кезде ошол кыйын турмуштан алып чыгып кетти, өкмөттүн токтомусу эч нерсе болбойт да. Ошол тийиштүү токтом чыгарып, урап бараткан экономиканы сактап калууга, элдин биримдигин сактап калууга, социалдык акыбалды сактап калууга өтө чоң эмгек жасаган мына Насирдин Исанович болду. Кыскасы Кыргызстандын жаңы жолунун бир узагын бир нечесин чаап кетти да Насирдин. И здесь надо подчеркнуть, что отец, наверное, был один из тех лучших продуктов советского времени, когда воспитывались честные люди, которые верили в свои идеалы и жили ими. Человек понимает свою миссию, он живет ради миссии. Вот это очень важно осознать каждому. Да? Вот особенно тем, кто порывается быть госслужащим.
мамлекет дегенде өзүнүн ичип турган ашын да таштап койчу. Мамлекеттин жумушуна берилген киши болчу. Аябай күнү түн иштеген, жазганда дагы докладдарды өзү жазып, үй бүлөнүн турмуштарынын баары бала тарбияла деген менин мойнумда болду. Карынганда да Сарногоевдун ырларын, жаман аялдарга арналган ырларын алып түшкү обедке келгенде коюп койчу столдун үстүнө. Кечинде келгенде үлгүрүп калсам, эрте келип калган болсо мен жаман эркектердин жазган немелери бар болчу. Ошону коюп койчумун. Ошондуп бир 3 күн тарынганыбыз болбосо, так тарыны урунуп тиги мындай деген жок. Бирок аша чаап кетчү эмеспиз. Өзү акырын түшүндүрүп, баарын түшүндүргөндөн кийин мен өзүм уят болуп калчумун кээде. Кечирим сурачу эмесмин. Аябай жакшы киши менен жашадым. 25 жыл жашаптырбыз. Атам менен апам бири-бирин сүйчү да. Анткени атам айтып атам, канча кеч келеби, эрте келеби, апам ар дайым күтүп, столду даярдап, анан кийин экөө жапжакын кылып отурушуп, сүйлөшүп, атам комузду алып, апам ырдап берчи. Бир дагы жолу уккан жокмун да бири-бири менен урушканын, бири-бирин тапкан адамдар болгон да. Ошол эсимде калды да. Отец был очень жизнерадостным человеком. Вот, мне вспоминается один из воскресных обедов. Мы всей семьей, в тот момент нас было 5, вместе с отцом и матерью. Мы обедали, и я тогда был еще дошкольного возраста, лет 5-6. Вот это чувство счастья меня переполняло. Да? И я у отца спросил, все ли семьи такие счастливые на свете, как мы? И он сказал, не знаю. Бизди ар дайым күлдүрүп жүрө берчү да. Татаал бир ситуация болсо дагы бизди ар дайым күлдүрүп ошодон чыгарып койчу да. Мединститутка барып документтерди тапшырып, мединститут бүткөнмүн. Анан кийин бир жолу атамдан сурандым да. Ата, мен үлгүрбөй атам эрте менен. Саат 7:30 мен городской больницада болушум керек, мен үлгүрбөйм. Волгаңды берип турчу. Десем, ошондо атам мени отургузуп коюп, кызым, бул Волганы мага мамлекет берген. Саңа берген жок. Бул машина саңа тиешеси жок. Ошон үчүн сен өзүң эртерээк туруп, троллейбуско отуруп, жет деп ошонтон бери мен эч качан суранган жокмун. У нас сейчас есть дача, она маленькая, 4 сотки. Вот. Он все построил своими руками, будучи министром строительства. Не пользовался своим положением. Да? И я долго анализировал, почему. И вот уже с возрастом я понял, что простой труд доставлял отцу большое удовольствие. Будучи премьером, он возделывал наш огород. Утром хвастался: балам, посмотри, какие я там помидоры вырастил, или перец хороший был. Я тогда не понимал, вот, зачем человеку там в 6 часов вставать, чтобы успеть час уделить своему огороду. Ну, видимо, такое поколение было, которое должно было что-то делать руками, головой, сердцем. Премьер-министр кылганда баарыбыздын эсибиз Такаев айтты да. Эми Насирдин Исанович премьер болуп шайланды, бирок премьерлик кызмат бул өзү номер 1 эле министр деп айтты да. Ошондо эле мен шекип калдым. Насирдин Исановичтин потенциалын билет. Так. Өкө тең ЦК партияда бөлүм башчысы болуп иштеген. Насирдин Исановичтин кызматка болгон мамилесин, тазалыгын, түз жүргөнүн, анан өзүнүн бул айлыгынан башка мындай бир мамлекеттин эчтекесине тийбей турганын билет дагы. Анан ошол кичине бийлигин кыскартайын деген ой болгондой сезип калганбыз да баарыбыз эле. Жакында эле сиздер мени республиканын вице-президенттик постуна бекиттиңиздер эле. Бүгүн мына президентибиз мени премьер-министрликке суверендүү республикабыздын өкмөтүнүн башлыгына сунуш кылып олтурат. Бир жагынан бул чоң ишеним, илгерки үмүт. Экинчи жагынан жүрөктү үчтө турган
ченемсиз жоопкерчилик. Ошондуктан мен түйүндүм деп айта албайм. Менимче бул жерде кабатырлык, толкундануу, түйшүк тартуу сезими басымдуулук кылууда. Насир Исановичти кичине мындай бир кыссам, баш идирсем деген ой болсо керек. Анан мен ойлойм, көрсө, ошол башынан эле менден өтүп кетет. Кыргызда ит күлүгүн түлкү сүйбөйт дегендей. Мен муну мурдагы министрлер советинин аты гана өзгөртүлгөн уландысы эмес, жаңыча чарба жүргүзүүгө ылайыкталган жаңы орган деп эсептейм. Бул орган президенттин эл чарбасын башкаруудагы негизги рычагы болуп эсептелет. Президент менен парламентке жооп бере турган орган болуу менен катар, министрлер кабинети бардык укуктарга ээ болгон эл чарбасынын бардык комплексин башкара турган аткаруучу орган деп эсептейм. Эгер биз бул органды күнүмдүк материалдык ресурстарды бөлүүчү, диспетчер катары иштөөчү органга айландырсак, анда чоң ката кетирген болор элек. Республиканын өкмөтүнүн негизги милдети бул экономикалык саясатты иштеп чыгуу жана аны ишке ашырууну камсыз кылуу болуп эсептелет. Эгерде бул киши премьер болуп дагы узагыраак иштегенде, Акаевде 2 жыл срок бүткөндөн кийин менин оюмча Исанов сөзсүз президент болот эле. Азырга чейин түшүнүксүз кырдаалда авария болуп кайтыш болуп кетти. Бул кайтыш болгону албетте кыргыз элинин белине тебилген чоң сокку болду. Эгер бул киши болуп турганда, менин оюмча, азыр Кыргызстан башкача жашамак, башкача болмок. Вы знаете, он создал образ чистого, некоррумпированного политика, который оставляет наследие, мурас, да? Очень важно, что люди, которые работают или трудятся на благо страны, не должны помнить, что результаты их работы будут уже достоянием их, наверное, внуков. Жанында өкмөттүн башчысы болса, жанында бир еврей, анан анын жан сакчысы, бирөөсүн да бир жери сызылбайт дагы кантип эле, ушул Насир Исанович кайтыш болуп кетет. Бирок ушу алтынга байланыштуу деп көпчүлүк ушуга байланыштырышат. Алтынды иштетебиз деп чет элдиктер көп адамдарга параларды берген, көп нерселер бар да, ошонун баардыгын билгенде ушу алтын маселеси боюнча өтө катуу каршы турган деген ой бар да. Позиция отца по Кумтору и явилась роковой в его судьбе. Она же и сделала из него политика с большой буквы. Отрадно, что через 30 лет появляется Садыр Нуркович Джапаров с его командой, который воплощает справедливость, заложенную отцом, и возвращает Кумтор как основной двигатель экономики страны. Эгер Насир Исанович иштеп турганда, биздин экономикабыз, бүт биздин потенциалыбыз, өнөр жай, айыл чарба сакталып калмак. Эгерде приватизация болгондо дагы мындай приватизация болмок эмес. Мамлекеттин кызыкчылыгы биринчи орунда болмок. Кыргызстанда укмушта болгон завод, фабрикалар бар болчу, сөзсүз Насир Исанович ошолордун жок дегенде теңин сактап калмак. Биз мына бүгүнкү күндө мына бир дагы илгеркидей кубаттуу заводубуз жок, фабрикабыз жок. А эгерде Насир Исанович болгондо ошолор сакталып калмак. Иштеп кеткен изи менен, өзүнүн жөнөкөйлүгү менен, эл менен мындай аралашып, юрулушуп кеткендиги менен, анан өзүнүн билимдүүлүгү терең, маданияттуулугу, сыйлыктыгы, анан иштегенде эл үчүн, жер үчүн жанын аябаган Насир Исанов элдин элесинде сакталып калды да. Кыргыз тарыхынын беттеринде Насирдин Исановичтин аты эч убакта өчпөй, ошо кыргыз тарыхында кала турган инсандардын бири деп эсептейм. Я бы здесь подчеркнул, что
конечно, короткая жизнь была, но он абсолютно был счастливый человек, да, потому что жил в соответствии со своими ценностями. Айтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мұрасты. Жаңырып заман ей, жаңымын баба салтын улантты. Намысын биік сақтаған ел, табышын ұлып тыңдап жүректе. Қадырын тұйып арықтанам қайратынан жанбаған, қалың елді барықтаған. Егемендікті еншілен өмірін берген бізген қанша адам Ташта ізі қалған қырғызымдың бірін жеттің алысқа, бірін жеттіп жылдызға, бірін жарап намысқа, бір-бірін таңғалашпа. Арнаған ғанаң ей, жеріме чында өшпес емгекті. Батырлар ғанаң ей, байырдан құрып тышты